Сары Өзөн командасы менен Талас командасы оюн көргөзүп, Сары Өзөн командасы жеңишке жетти. Финалдан Сары Өзөнгө ийгилик жыймалды, Сары Өзөн өтүп кетти. Стартта жаткан улак жерден көтөрүлө элек. 3-катар саны менен Теңирберди. Мен Таластын оюнчуларына көбүрөөк баа берем, бирок Достуктун оюнчулары дагы ошолор менен тең. Мына жерден кайталап көрсөтпөй эткен тилеге каршы. Ошону кайрага көргөнгө куштармын. 12 марттан бери уланып келе жаткан Көкбөрү оюнунун эң мыкты командалары тандалып бүгүн оюн көргөзүштү. Уткан командалардын бардыгына ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 20 март Көкбөрү оюну дагы деле уланып жатат. 12 мартта башталган Көкбөрү оюнунан эң мыкты командалар тандалып бүгүн оюн көргөзүп жатышат. Сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байзакова болмокчумун. Алсайырда мыйлап жүрөт. Тоскоолук жаратып отуруп, болушунча алдыр тагазанга жакындатпастан такымдан сүрүп кетүү аракетин көрүп атат. 14-минутта жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, азыркы учурда жанында Сары Өзөн командасынын мүчөсү турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Оюн кандай болуп жатат? Оюн жакшы болот. Бүгүн ошол финалный оюнда акыркы оюн, Кудай буйруса, биринчи, экинчини талаш ойноп атабыз. Буга чейинки оюндар деле жакшы өттү. Баарыбыз эми баягы мурун ойноп жүргөн эски улакчылар да бар эле. Жакшы жай оюн болуп атат. Эч ким менен урушкан жок, талашкан жок, ынтымактуу сонун оюн болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле Сары Өзөн командасы менен Талас командасы оюн көргөзүп, Сары Өзөн командасы жеңишке жетти. Жаныбызда азыркы учурда Сары Өзөн командасынын капитаны турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Оюн кандай болуп жатат? Кандай өттү бүгүнкү оюн? Буга чейинки оюндар? Оюн эми Аллага буйруп бизге омот болуптур, ушу биз жеңдик, Кудай буйруса. Таласты көп жылдан бери ута албай жүргөнбүз. Быйыл жакшы ойноп, жакшы чогултуп ошо ийгиликке жеттик. Негизи эле Сары Өзөн командасы качан түптөлдү эле? Сиз бул командада ойноп жүргөнүзгө канча болуп калды? Биз Сары Өзөн деп Чүй областын мурун Чүй деп ойночук да. Азыр биз мурун Рассвет командада ойногон, Рассвет кийин Кожомкул болду. Анан ошо 2013-төн бери командада тартпай калганбыз, бирок ушундай курама командаларда болгондо тартып жүрөбүз да. Бул моунда биринчи жолу тарттым, бул ат менен Салах деген ат. Биринчи жолу тарттым. Кудай буйруса жакшы экен, жакшы ат экен, аябай. Ойдогудай болду. Ошондо бүгүн сиздердин акыркы оюнуңуздар, эртең ойнобойсуздар, э? Ооба, эртең оюн бүттү, бизге финал 9-майда Кудай буйруса ойношуш мүмкүн. Ошондо бул командада жалаң Таластын жарандар ойнойбу же башка жактан дагы барбы? Ооба, бул командада жалаң Таластын балдары, багы мурунку ынтымакта чаап жүргөн балдар, анын арасында дагы башка командалардан келип кошулган балдар бар. Алар да багы дайындалып атайын ушу кырдан жогорку командага келишкен. Алар да жакшы оюн көрсөтүшүп, тең тайлашып, атаандаштар баары жакшы болду, тең тайлашып оюндар болду. Amba ийгилик бизге болгондуктан ошодон биз жеңип чыгып финалга чыктык да. Финалдан Сары Өзөнгө ийгилик жыймалды, Сары Өзөн өтүп кетти. Азыр жерде жатат, стартта жаткан улак жерден көтөрүлө элек. 3-катар саны менен Теңирберди. Сүйүнбек Теңирберди Манас бир командасынан улакты жерден алды. Саулду өзү жеңди, бирок аларда да атаандашак Кыял Айтбаев, Кыял мына жолдун алдынан тосуп Тайгазан түбүнө жакындап койду. Азыр кош билекте өргөтүүгө түзүлгөн мүмкүнчүлүк. Көкбөрү оюн сонун өтүп жатат. Аябай сонун. Бул эгемендүүлүктүн майрамы да. Мамлекетибиздин эгемендүүлүк болуп турган эң чоң бир белгиси, майрамы. Аябай жакшы. Оштун командаларына валет этем, бирок мына жерде оюнчуга валет этем, жакшы оюнчуга. Сиз кайсыл команданын оюнчусун мындай жакшы оюнчу, мыкты оюнчу деп айта аласыз? Мен Таластын оюнчуларына көбүрөөк баа берем, бирок Достуктун оюнчулары дагы ошолор менен тең. Достук, Сары Өзөн ынтымак болбосо оюн кызбай калат да.
Ошого баа берем, мен ошондой баа берем. Көк бөрүнүн көркүн ушул 3 команда бир эме көркүн ачып атат, алдыга сүрүп атат деп ойлойсузбу? Ойлойм, Кыргызстандын көркүн ачып атат булар, 3 команда. Телевидениеден көргөн башка, мындай живой көргөн башка экен да. Кечеден бери аябай сонун таасирленип атам. Кечээки ынтымак менен достуктун оюнун көрдүк аркы күнгө. Кечээки достук менен ынтымактын башка командалар Сары Өзөн менен ойногон оюндарын көрдүк. Өтө молодец. Биздин улакчыларга баа берсе болот. Алла күч кубат берсин негизи. Мен жакшы тааныган ушул Манасты мен эле эмес, бүт Кыргызстан дүйнө жүзү тааный турган болуп калдык чам. Манастын оюнуна аябай жакшы баа бердим. Кечээ да бир акыркы оюнунда өзгөчө бир салым кошту. Ал ютубтардан чыккан болсо бир кайталап көрүш керек. Мына жерден кайталап көрсөтпөйт экен тилекке каршы. Ошону кайрага көргөнгө куштармын. Айылда бардык эле жаштар ойносо керек негизи. Биз ошол 15-16 жашта айылда кичинекей булактан баштап, чаң булактан баштап ойноп, кийин армияга кеттик, армиядан кийин окууга кеттик, шаарга кеттик, ошол боюнча калып кетти окшойт биздин оюндар. Эрежени бузбай так сактап, ак ойнойм деп ант берем. Амин. Урматтуу көрөрмандар. Чоң ашууларды ашып, белдерди ашып отуруп, мына бүгүн оюн талаасына финалдык баскычка чейин жетип келди. Агылберстин оюнчусу. Эң жакшы демелде 54-секундада Агылберст командасы эсеп санын ачты. 12 марттан бери оюн көргөзүлүп, ошол оюнда эң мыкты командалар тандалып, бүгүн финалга чыккан. Ошол командалардын бири Агылберст командасы менен Талас командасы оюн көргөзүп жатат. Азыркы учурда Агылберст командасында 1 упай бар. Бул акырын. Салым. Бүгүн 20 март Аккул ат майданында дагы да көк бөрү оюну уланып жатат. 12 марттан бери уланып келе жаткан көк бөрү оюнунун эң мыкты командалары тандалып бүгүн оюн көргөзүштү. Уткан командалардын бардыгына ийгиликтерди каалайбыз дагы. Буйруса эртеңки финалдан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Айша Байсакова болдум.